Ички иштер министрлиги мессенджердеги жеке аккаунттардын коопсуздугу жөнүндө эскертет. Урматтуу жарандар, акыркы убакыттарда WhatsApp мессенджери аркылуу алдамчылык фактылары көбөйүүдө. Шылуундар жарандардын WhatsApp аккаунттарын бузуп, алардын атынан туугандарына же тааныштарына жазып, белгилүү бир суммадагы акча каражатын шашылыш которуп турууну суранып, жалган билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышат. Мындай аракеттердин натыйжасында жарандар алдамчылардын тузгунуна түшүп, акчалай чыгымга учурап калышууда. Алдамчылыктын алдын алуу үчүн WhatsApp мессенджериңизге 2 кадамдуу текшерүүнү сөзсүз күйгүзүү зарыл. Ал үчүн төмөндөгү кадамдарды аткарыңыз. Биринчи, WhatsApp тиркемесин ачыңыз. Андан соң ырастоо бөлүмүнө кириңиз. Андан кийин аккаунт деген жерди тандаңыз. Андан кийин кадамдуу текшерүү бөлүмүнө киребиз. 6 сандан турган пин-код ойлоп табып киргизебиз. Пин-кодду унутуп калбоо үчүн электрондук почта дарегин кошуп же каалабасаңыз өткөрүп жиберүү баскычын басып өтүп кетсеңиз да болот. Бул текшерүүдөн өткөндөн кийин WhatsAppка тиешелүү номерди башка адамдар өз түзмөгүнө байлай алышпайт. Байлаганга аракет кылса дагы система сиз алдын ала койгон пин-кодду сөзсүз талап кылат. Аталган пин-код сиздин жеке маалыматыңыз болуп саналат жана аны сизден башка эч ким билбеши керек. Бул жөнөкөй, бирок маанилүү коопсуздук чарасы телефонуңузду жана жеке маалыматыңызды коргоп, алдамчылык коркунучтарынан сактоого жардам берет. Ички иштер министрлиги эскертет: белгисиз адамдардан келген коддорду, шилтемелерди же QR-коддорду ачпаңыз, колдонбоңуз жана башка адамдарга жөнөтпөңүз. Анткени сиздин сактыгыңыз өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоонун эң ишенимдүү жолу.